Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Көңүлүңөр куунак, жакшы жүрөсүңөрбү? Оорубай элесиңерби? Достор, оорубагыла. Эч качан оорубаш керек. Оорубаш үчүн сергек болгула. Ар дайым эрте туруп, көнүгүүлөрдү жасап, жатаарда болсо жомок уккула. Жомок демекчи мен силерге бүгүн сараң менен жоомарт жөнүндөгү кызыктуу жомокту айтып беремин. Экран алдынан орун алдыңар окшойт, анда биз жомогубузду баштайбыз. Күндөрдүн биринде жоомарт менен сараң экөө чогуу ибадат кылууну чечишти. Сараң жол бою жоомарттын наны менен суусун ичти, нанын жеди. Акыры жоомарттын азыгы түгөнүп калды. Жоомарт сараңдын азыгын сурайт. Бирок сараң жоомарттын абалында болгусу келбей турганын, ошондуктан эч нерсесин бербей тургандыгын айтат. Жоомарт андан ары ээрчий албай бир үңкүрдө калып калат. Сараң жалгыз кетет. Үңкүрдө курсагын тойгусу үчүн жоомарт өсүп турган чөптөн үзүп оозуна салат. Ошол учурдан баштап ал бардык өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын тилин түшүнө баштайт. Ошентип кечке жуук үңкүрдө отурса, карышкыр менен түлкү анан сагызган учуп келет. Түлкү сагызгандан бүгүн эмне жегенигин сурады. Сагызган деле ачык экендигин айтты. Мына, бул теректин астында чычкан бар, деди түлкү. Алтын тыйындар менен тынымсыз ойноп, аларга суктанып тоюп калат. Карышкыр маңдайдагы тоолорду көрсөтүп, ал жерде 1000 кочкору, бир алтын эчкиси бар бай бар экенин, ошонун аркасында карышкыр семирип калганын айтат. Сокур болгон адамга текенин башын берсең, көзү көрүп каларын дагы кошумчалап айтат. Ал эми тетиги дарактардын түбүндө 7 падышадан калган казына сакталып турат, дейт түлкү. Мен болсо ушул казынанын аркасы менен семирдим, дейт. Ошентип таң эрте жаныбарлар үңкүрдөн чыгып кетишет. Жоомарт чычкандын тешигине барып, ал жерден алтын тыйындарды издеп таап алат. Анан жоомарт байга барып, андан эчки сатып алат. Жоомарт падышанын сокур кызы бар экенин билген болчу. Ал падышага барып, өз ыктыяры менен кызмат кылат. Падышадан кызын айыктырганга уруксаат алат экен. Ал текенин башын дароо кайнатып, падышанын сокур кызына сорпосун ичирип, этин жедирет. Ал жеп, анан дароо көрө баштайт экен. Кубанган падыша кызын жоомартка берип той өткөрөт. Падыша күйөө баласына анын ар бир каалоосун аткарууга даяр экендигин билдирет. Жоомарт падышадан дарактардын түбүндө казына сакталган булакты сурайт. Падыша ага булакты берүүгө макул болот. Жоомарт казынасын алып, аялы менен жыргап, эч нерседен кем болбой жашап калат. Ал эми сараң кайтып келип, жоомартка көз артып, андан минтип сурайт. Жоомарт, сен кантип айыдың? Мен болсо тентип, бирде ачка, бирде ток болуп жүрөм. Жоомарт болсо ага баарын жашырбай, төкпөй чачпай айтып берет. Сараң шашып үңкүргө жөнөдү. Жаныбарлар менен сагызганды күтүп, жашынып калды. Түн кирип, үңкүргө түлкү биринчи кирди. Ал кимдир бирөө алардын сүйлөшүүсүн угуп, бардык мүлкүн урдап кеткенин, мындан ары сак болуусу керектигин айтат. Түлкү үңкүрдө бирөө жарымдын бар жогун билүү үчүн үңкүрдү шимишип издөөнү сунуштайт. Ошентип алар үңкүрдүн эч бир жерин калтырбай издеп башташат. Бир маалда түлкү кыйкырат. Айтпадым беле, үңкүрдө адам заты бар тура. Карышкыр сараңды кармап,
баарлап аны тытмалап салышат. Ошентип ач көстөнгөн, сараңданган киши ош жерде жан берген экен. Эми достор, өзүңөр ой жүгүртүп көргүлө. Сараң болгон жакшыбы же жоомарт болгон жакшыбы? Албетте, жоомарт болуш керек. Ошентип жоомарт эң бактылуу, эң мыкты жашоодо жашап калыптыр. Достор, жомокот ойбой калдыңарбы? Анда мен силерге абышка менен дөө деген кийинки жомокту айтып берейин. Силер анда угуп тургула. Илгери бир абышка кемпир жашаган экен. Ал балык кармап, ошону менен күн өткөрчү. Бирок чал ушунчалык алсыз болгондуктан жада калса түлкү да аны жөн койбой, анын кармаган балыктарынын жарымын тартып алчу экен. Бир жолу абышка күндөгүдөй балык кармап отурса, ага бир дөө келет да: "Сен кимсиң? Кандай немесиң?" деп сурайт карыя. Дөө ким экенин айтып, карыянын күчүн сынап көрүүгө күрөшкө чакырат. Эгер карыя дөөдөн күчтүүрөөк болуп чыкса, анда дөө абышкага ат башындай алтын, кочкор башындай күмүш бермек болот. "Мушташуунун кажети жок", деди карыя. "Урушканда биз бири-бирибиздин кийимибизди айырып алабыз." Абышка күчтү башка жол менен сынап көрүүнү сунуштайт экен. Дөө макул болду. Алар токойго барышат да, чалдөөгө мындай дейт: "Кел, бактарактарды жулуп алалы. Кана, сенин күчүңдү көрөлү. Сен аны жула аласыңбы?" Дөө бактарактарды тартып жула баштады. Бардыгын жулуп бүтүп, бир эле чоң дарак калды. "Болуптур. Кана эми, муну сууруп алчы", дейт чал. Дөө канча аракет кылса да сууруп чыгара албады. Анан дөө чалга кайрылып: "Эгер сен бул дарактын тамырын жулуп алсаң, анда сен менден күчтүүсүң." Чал чоң даракка жакындап келди дагы жер үстүнө чыгып калган тамырын кармалай баштады. "Сен эмне кылып жатасың?" деп сурады баягы дөө. "Мен бул токойдун тамыры жерге тереңдеп кеткенби деп издеп жатам", деп жооп берди баягы абышка. Абышка дарактын сыртка чыгып калган тамырын сыйпалап, тегерегин казып, бул дарактын тамыры жердин 7 катмарына кетиптир. Көптөгөн жаныбарлар жана курт кумурскалар тамырга жакын жашайт. Мен бул даракты тартсам, анда ар кимдин тынчын алып коем. Ал эми бул дарак кулап калса, анда күндүн да, айдын да көзүн оюп алат. Айдын көзүн оюп алса, анда түн караңгы болот. Жер бетинде уурлук күчөйт. Күндүн көзүн оюп кетсек, анда түбөлүк караңгылык келет. Ал чалдын сөзүн угуп, түндөр айсыз болуп, күндүн нуру өчсө жакшы эмес дейт. "Андан көрө күчүбүздү башкача сынашалы", дейт абышка. "Кимибиз таштан суу чыгара алабыз." Дөө буга да макул болот. Анан чал билинбей бир колуна жумуртка менен ташты алып, болгон күчү менен кысып алды. Жумуртка эзилип, дөө таштан суу агып жатат деп ойлоп калды. Анан дөө таш алып сыга баштады, бирок канчалык сыкпасын, бир тамчы да суу чыкпады. "Эми", дейт абышка, "жердин ичеги кардын ким сыгып чыгарат?" Чалдын үйүндө союлган койдун ичегилери бар болчу. Ал аны алдап жерге көм салат. Анан "Мына жердин карыны" деп дөөнү ошол жерге алып келет экен. Абышка баягы белгилеп койгон жерди тебелеп, ичеги карындарын сууруп алат. Дөө айран таң калды. Ал мындай күчтү эч жерден көргөн эмес болчу. Анан
Өзү буту менен жерди жанчып кирди, бирок канчалык жерди астын үстүн кылса да эч кандай ичеги чыкпай койду. Ошентип карыя өзүнүн күчтүү экенин моюнга алууга аргасыз болду. Карыяга аттын башындай алтын, кочкордун башындай күмүш берет. Абышка алтын күмүштөрүн көтөрүп алып, кете албасын билип, анан дагы бир айла менен алтын күмүштөрдү үйгө өзүм алып келсем, балким мени уурдадың деп айтышат. Мага бул алтын күмүштү үйгө барганда бер дейт. Дөө макул болуп, боз үйгө келишет. Абышка кемпирине: "Тур кемпир, үйгө мейман келди. Эт бышырып кел." "Эмне деп жатасың?" деди кемпир. "Бизде эч нерсе жок экенин өзүң билесиң да" деди. "Ой, кантип эч нерсе жок демиш болуп?" Анан: "Ой, казанга кечеги дөөнүн башын, ага кошуп мурунку баягынкы союлган дөөнүн башын сал. Анан ал жетишсиз болсо, бул дөөнүн башын сал" дейт. Бул сөздү уккан дөө чочуп кетип, алтын күмүшүн ыргытып ийип үйдөн чуркап чыгат. Чуркап барасы алдынан түлкү чыгат. "Ой, сен эмне мынча? Кимден качып келе жатасың?" деп түлкү дөөдөн сурады. Ал кемпир менен Абышка дөөдөн тамак жасагысы келгенин айтты. Түлкү күлүп: "Абышканын балыгынын жарымын тартып алып атсам, чалда кайдагы күч бар экен" дейт. Ал түлкүгө ишенген жок. Ошондо түлкү ага: "Сен мага ишенбесең кеттик. Мен сага көрсөтөм. Менден артта калбаш үчүн куйругумду карма." Дөө макул болду. Түлкүнүн куйругун кармап, чалга жөнөштү. Кемпир алардын келе жатканын көрүп: "Ой Абышка, бизге акыр заман келди. Түлкү дөөнү биздин үйгө ээрчитип жетелеп келе жатат. Эмне кылуу керек?" "Эч нерсе эмес" дейт баягы Абышка. "Эч нерсе болбойт. Бир нерсе ойлоп табабыз." Абышка боз үйдөн чыгып катуу кыйкырат: "Эй түлкү, биринчи карызыңды дөө менен төлөдүң эле, эми дөөнү алып келдиңби? Анда жакшы, жакшы." Чал дөөнү көздөй чуркады. Ал чочуп кетип, түлкүнүн куйругунан кармап, Абышкадан коргонуп, аны ары бери ыргыта баштады. Түлкүнүн башы жулунуп, сөөгү сөбөт болду. Дөө болсо Абышкадан коркуп, артын карабай качып кетти. Ошентип Абышка кемпир эч кимге кор болбой жашап калышкан экен. Көрдүңөрбү достор? Кээде ойлонуп иш кылсаңар, бардык туңгуюктан чыгасыңар. Силерге дагы кызыктуу жашоо, ар дайым беш алып жүрүшүңөрдү каалап, бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайбыз. Жакшы жатып жай тургула досторум.